Саламатсыңарбы, юрист жооп берет программасы, юрист Иманалиева Акжолтой, мен сиздердин суроолоруңарга жооп берем. Документ боюнча менин жер тилкем 4 соттук, ал эми факт боюнча 5,5 соттук жерди пайдаланып келем. 1,5 соттукту кантип өзүмө каттаттырып алам? Бул учурда сиз деген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 571 токтомуна ылайык сиз деген мэрияга кайрылышыңыз керек. Эгерде Каракол шаарында турган болсоңуз, мэрияга кайрылып арыз түрүндө. Анан арыз түрүндө кайрылгандан кийин бул биздин ушул жанагы токтомго ылайык сизге возмездный түрдө ошол жерди арендага берет, же болбосо сиз өзүңүздүн менчигиңизге чыгарып алсаңыз болот да. Бирок бул чечимди толугу түрдө Каракол шаарынын мэриясынын жоопкерчилигинде болот да. Чет элдик жарандар каттоого турушу зарылбы? Ооба, чет элдик жарандар каттоого турушу зарыл. Россиянын жарандары, Российская Федерациянын жарандары 30 күн ичинде каттоого турушу керек болот. Кытай эл республикасынын жарандары, Пакистандан келген жарандар, алар 5 күн ичинде каттоого турушу зарыл болот да. Эгерде алар ушул мөөнөттү өткөзбөйген болсо, калкты тейлөө пункттарына кайрылып, алар каттоого алгандан кийин калкты тейлөө пунктунун кызматкерлери сөзсүз түрдө ИИМ кызматкерлерин маалымдама берип, сөзсүз түрдө аларды каттоого алгандыгын аныкташы керек. Менин жер үлүшүм бар айыл чарба багытында картошка олтургузуп, ал эми азыр көп жылдык бак дарактарды олтургузгум келет. Мен эмне кылуум керек? Азыр жер амнистиясы болуп жатат. Бул учурда эгерде сиз буга чейин картошка эгип келсеңиз, ал эми азыр болсо ал жериңизге мисалы үчүн мөмө дарак, бак дарактарды көп жылдык отургузгуңуз келсе, мурун шарты бир аз оорураак болчу, азыр жеңилдетилди. Сиз ошол жакын жайгашкан коңшуларыңыздан макулдук кагазын алып, анан аны ошол өзүңүз жашаган жергиликтүү аймактык айыл өкмөтүнө кайрылып, же болбосо администрацияга кайрылып, ошол жердеги комиссияга ошол жакынкы коңшуларыңыздын макулдугун алып барып беришиңиз керек. Ошондо сиз толук түрдө жана көп жылдык бак дарактарды өзүңүздүн жер тилкеңизге отургуза берсеңиз болот. Тилкаттын негизинде жер участканы сатып алгам 2020-жылы. Азыр эми аны кантип каттатам? Эгерде сиз мен дагы ушул жерден айта кетерим, расписканын негизинде сатып алуу негизи көп туура эмес болуп калат да. Сатып алуу бир гана договор купли-продажа негизинде жүрүш керек. Анан ал сөзсүз түрдө катталыш керек да госрегистрден. Эгерде силер деген тил кагаздын негизинде, тилкаттын негизинде сатып алган болсоңуз, расписканын негизинде, эгерде саткан адам макул болсо, госрегистрден каттата берсеңиздер болот да. Кайра келишим түзүп туруп. Ал эгерде баш тартып аткан болсо, жер тилкесин кайра мен өзүм алам деп мен саткан эмесмин деген болсо, анда сиздер сотко кайрылып гана ошол жерден признать сделку действительной деп арыз берип, анан ошонун негизинде каттатсаңыз болот, эгер чечим сиз тарапка чыккан болсо. Каза болуп калган адамдын кара кагазын кантип алам? Эгерде адам каза болгон болсо, анан ал адамды медициналык освидетельстводон өткөн болсо, анда кара кагазды калкты тейлөө борборунан ала берсеңиздер болот да, Центр обслуживания населениядан, ЗАГСтан. Эгерде ал адамдын кандайдыр бир өзү жөнүндө так маалыматы жок болгон болсо, же болбосо баягы медицинский освидетельстводон өтпөй калган болсо, анда сиздер өзүңүздүн поликлиникага кайрылып, ал жерден ал адамдын жана паспортун алып алып, поликлиникага кайрылып, ал жерден чынында ал адам каза болгондугу жөнүндө справка алып туруп, анан Центр обслуживания населенияга барып, калкты тейлөө борборуна барып, ошол жерден кара кагазын алсаңыз болот. Балдарым каттоодо турбаса, аны кантип каттатышым керек? Балдарды пропискага тургузуш үчүн сиз деген ошол мүлктүн собственниги сөзсүз түрдө паспортун алып алып, ошол үйдүн тиешелүү документтерин алып алып, анан балдарды каттоого тургузат. Центр обслуживания населениядан же болбосо госрегистрден.
Мен айыл чарба багытындагы жерге үй салып алсам, бул мыйзам жол береби? Азыркы учурда ооба мыйзам жол берет. Сиз ал үчүн ошол территориальный администрацияга комиссия бар. Ошол жерге кайрылып, тиешелүү түрдө арыз түрүндө кайрыласыз дагы. Анан ал комиссия ошол сиздин жер тилкеңизди должны включить перечень тех земель, которые должны трансформироваться, да? Паспортумдун мөөнөтү бүтүп калган, калктуу тейлөө борборуна барсам, башка пин чыгып жатат. Кандай кылышым керек? Сиздики эгерде ушундай башка пин чыгып аткан болсо, сиз деген арыз түрүндө кайрылышыңыз керек ал жака сөзсүз түрдө. Анан ИИМге дагы арыз түрүндө кайрылып, өзүңүздүн пиниңизди тактатышыңыз керек да. Анан дагы эле сиздин пиниңизден ошибка кетип аткан болсо, сотко кайрылып, сиздин өздүгүңүздү аныктап, анан кайра паспортуңузду алсаңыз болот да. Сиздер юрист жооп берет программасын көрдүңүздөр. Эгерде суроолоруңуз болсо, төмөнкү номерге кайрылсаңыздар болот. Саламатта туруңуздар.